баягы эле үй бүлөсү баягындай эле жеп атат, баягындай эле ичип атат, баягындай эле жашап атат, баягындай эле кийим кечектери. Ошондо Аллах Таалага айтат экен: "Я Алла, көрсөм эми үй бүлөмдү мен бакпайт экен. Бул үй бүлөмдү сен багат экенсиң." Ар бир адам бул жашоого келгенде өзүнүн рызкысы менен келди. Бала чаканын өзүнүн рызкысы бар. Биздин дагы рызкыбыз өзүнчө. Аллах Таала бизге ушунча суу ичесиң, ушунча литр, ушунча тонна, ушунча нан жейсиң, ушунча тамак жейсиң, ушунча эт жейсиң. Андан кийин ашча жей албайсың. Бир тамчы да ашча иче албайсың, бир кусок этти да көбүрөөк жей албайсың. Алланын астына кете бересиң. Ким бул жашоонун даамын таткан болсо дейт, ал акыреттин өлүмдүн дагы даамын татат дейт. Ким бул жашоонун рахатын татып атат мынакей, жашап атат, ал адам сөзсүз өлүмдүн дагы даамын татат, акыреттин да даамын татат. Ошол жака барат сөзсүз. Эч ким качып кутулуп кете албайт. Эми биз сиз ичип жаткан сууну дейт, ошонун кадырына билелик, кадырына жетелик. Биз үйгө келип туруп, үйдөгү унитаздан келип туруп отуруп бүткөндөн кийин сууну бир жолу басабыз го, шарактатып туруп. Шагыр этип 4,5 литр суу кетти. 4,5 литр суу менен сиздин ажас кетти. Бир жолу басканда кетсе кетти, кетпесе экинчи жолу дагы бастыңыз. 9 литр суу кетти. Эми сиз ошол бир жолу баскандагы 4,5 литрлик сууну дейт, башка алыскы өлкөлөрдөгү, Африка мамлекетиндеги суу жок өлкөлөрдөгүлөр дейт, ошол 4,5 литрди бир жума ичет дейт. Биз эмне кылдык? Ошону бир жолу бастык, кетти ал. Кетпей калса дагы экинчи жолу бастык. 9 литр суу кетти. Бир күндө биз канча жолу ажыткана кирип, канча жолу басып атабыз. Ал сен сууга баскан сууларың эле, ичкен сууларың, даараталган жуунганда сууларың бар. Стиральный машиненин суулары бар. Аллага шүгүр дейлик, биздин өлкөбүз ушундай кененчилик кылып койду. Суулар кенен агып атат, Мына Беш таштын суусунан канчалаган таптаза суу агып түшөт. Таластын суусунан канчалаган кенен дарыялар агат, речка болуп. Аллага шүгүр дейлик. Башка мамлекеттерде, башка өлкөлөрдө ошол биз бир жолу келип унитазга басып 4,5 литр сууну агып салып атабыз го, ысырап кылып туруп. Ысырап деле эмес, бул муктаждыкты кетириш үчүн болуп атат. Бирок ошол басып салган 4,5 литр сууну башка өлкөдөгүлөр бир жума ичет экен. Бир жума экономдоп, стакандап, сусагандан кыйналганда гана ичет экен. Аллага шүгүр айтайлык, Аллах Таала сизге бизге ушундай кооз табиятты берип койду. Сууларыбыз кенен, алхамдулилля. Биздин абабыз таза. Канчалаган өлкөлөргө барсаң, көчөгө чыксаң, көчөдө баса албайсың, маска менен жүрүш керек болот. Биздин өлкөнүн абасы таза. Аллах Таала сиз бизге дагы ушундай адеп ахлактарды, кулк мүнөздөрдү